Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандар. Сиздер менен биз тарых сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен бүгүн биз 10-чу сабакты өтөбүз. 10-чу сабактын темасы кошумча тамгасы жок 3 тамгалуу этиштин 1-бабы. Сыйгалар тууралуу таанышабыз бүгүн. Кошумча тамгасы жок 3 тамгалуу этишти биз буга чейин сүласи мужаррат деп атаганбыз. Эми ошол сүласи мужарраттар менен акырын таанышып баштайбыз кеттик. Биринчи сүласи мужарраттын 1-бабын өтөбүз. Biz aytганбыз 35 bab бар деп sarf ilminde. Ошол 35 babtын 1-babын баштадык мынакей. Сүласи мужарраттын 1-бабынын таразасы бул фаала яфулу таразасы. Bunun мисалы насара янсуру. Көрүп турганыңыздардай мына ушундай таразада араб тилинде этиштер келет. Эң көп келген этиштер деле мына ушул таразада да фаала яфулу, насара янсуру, катаба яктубу, дараса ядрусу деген ушундай этиштер өтө көп. Мааниси бул баптагы этиштер мутаадди өтмө да анан лазим өтпөс да болуп келет. Демек, өтмө дегенде башка нерсеге таасир эте турган этиш, мисалы үчүн насара янсуру. Мындай айтканда, кимди эмнени деген суроого жооп бере алат. Анан өтпөс этиш кимди эмнени деген суроого жооп бере албайт. Бул баптын белгиси айын бара-бара өткөн чакта фатхалуу, учур келер чакта даммалуу болот, көрүп турганыңыздардай. Биз таразанын айын бара-барын карай турган болсок, ошол жер эмне болот? Даммалуу болот, бул учур келер чакта. Фатхалуу болот өткөн чакта. Мына ушундай белги мунуку. Кеттик. Эрежелер. Сарфта 35 бап бар деп айтканбыз сиздер менен. 35 баптагы этиштер сыйгалардан турат. Сыйгалар деп негизги сөздөн уңгудан жасалган туунду сөздөр айтылат. Мисалы, учур келечак этиш, буйрук этиш, аткаруучу атооч, аткарылуучу атооч жана башка. Ар бири сыйга болуп эсептелет. Мындай айтканда бир уңгудан алып туруп башка сөздөрдү жасап атсак, мына ошолор биздин сыйгаларыбыз болот. Мисалы үчүн айтайлы, насара деген этиш бул жардам берди деген, насрун деген мастары уңгусу. Ошодон фаилун таразасына салып насирун деген сөз жасасак, ал исму фаил аткаруучу атооч болуп калды. Мындай айтканда, ал өзүнчө бир сыйга болуп аталынат. Сыйга дегени форма дегени. Бир уңгудан түрдүү формадагы сөздөрдү жасайбыз жана түрдүү маанилерди алабыз да. Мына ошолор сыйгалар деп аталынат. Сыйгалар 1-баптын мисалында төмөнгүдөй болот. Караңыздар. Фе'л мади сыйгасы бар. Оңдон солго кетип атабыз. Сыйга деген жерден. Фе'л мади сыйгасы бар. Бул өткөн чак этиш дегени мааниси. Таразасы фаала. Мисалы насара. Жардам берди деген маанини билдирет, өткөн чакта. Фе'л мади деген өткөн чак. Анан аль-фи'лул мудари деген сыйга форма бар. Учур келечак этиши. Таразасы яфулу. Мисалы янсуру. Жардам берип жатат же жардам берет. Учур келер чакты билдирет. Бир эле учурда. Анан аль-мастар. Бул уңгу деп койсок туура болот. Ар түрдүү таразада болот буларды. Белгилүү бир жанагысы жок. Только угуу жолу менен, жаттоо жолу менен гана буларды өздөштүрөбүз. Мисалы насрун дегендей. Катабаныкы китабатун дегендей. Мааниси жардам берүү. Анан исмул фаил таразасы бар. Бул аткаруучу атооч. Таразасы фаилун. Мисалы насирун. Жардам берүүчү деген сөз жасалды. Исмул маф'ул аткарылуучу атооч. Таразасы маф'улун. Мисалы мансурун. Жардам берилүүчү деген маани билдирет. Эми кийинкиси фи'лун нафил мади. Өткөн чакты тануу этиши. Лам яф'ул, лам янсур. Жардам бербеди дегендей. Фи'лун нафил мудари. Учур келер чакты тануу этиши. Ла яф'улу, ла янсуру. Жардам бербейт. Же жардам бербей жатат дегендей. Мастар кыймыл аракетти билдирип, үч чактын бирөөсүндө болбогон сөз. Мисалы насрун жардам берүү дегендей дейт. Мастарлар кыргыз тилинде которгондо сөздөрдүн аягына у, мак, ы сыяктуу мүчөлөр кошулуп которулат дейт. Бул биз көңүл бура турган нерсе экен. Эми мынакей көнүгүү иштейбиз, урматтуу көрүүчүлөр. Катаба кыргыз тилинде жазды деген этиштин ушул сыйгаларга салып чыгабыз. Жогоруда айтылган сыйгаларга ар бири ушул катаба этишин салып чыгабыз. Шакара деген этишти деле сиздер өзүңүздөр баарын
ошол таразаларга салып чыгасыздар деген ойдобуз иншалла. Кийинки сабактарда сиздер менен көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.